Уюп кетсе күлүн деле текшерет турбайбы? Жүзүн ачык көрсөтүүнү каалабаган жалгыз бой эне Жылдызкан Токтомуратова мындан 2 жыл мурун Крокус Сити Холл борборундагы терактта 24 жаштагы кызын жоготкон. Ушул күнгө чейин ал кызынын дайынын таппай келет. Моргко бардык, 37 аял өлүптүр. Анын арасынан чыккан жок. Кийин ДНК тапшырганда андан да чыкпады. Забалдарды ит менен текшердик дейт. Уюп кетсе күлүн деле текшерет турбайбы булар? Ушу эч кандай баягы адамдын эмеси чыкпаптыр да ал жактанчы. Эч жактан чыкпагандан кийин ушу бирөө бир бекитип алуу деген эле оюмда ошочу, бирөө бир бекитип жүрөбү депчи. Ар кандай случайлар болуп атпайбы? Эдита Жусупова кабар дайыны табылбаган жалгыз кыргызстандык эмес. 2024-жылдын 22 мартындагы Крокус Сити Холл борборундагы терактта 20 жаштагы дагы бир кыргызстандык кыз жоголгон. Бирок анын жакындары журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартып келишет. Жылдызкан Токтомуратова бөтөн жерде жоголгон кызын издөө оор болуп жатканын айтат. Кызымдын кол телефонун текшерип бергиле, кайсыл жерде акыркы жолу иштеген, кандай болгон, анан банковский карталарын текшерип бергиле, анан границадан чыкканбы же чыкпаганбы, ошолордун баардыгын текшерип бергиле деп сотко кайрылсак, банковский картасын жок деп койду. Банковский картасы бар эле. Банковский картасын жок деп чыгарып койчу. Биздин алыбыз жетпейт экен, ушу жок экен десе, бар болчу деп мынтип эме кыла албайт экенсиң да, ушу жок деп ошол боюнча эме кылып коет экен анан. Ошон менен эле катар эле бирге жок болуп аткан кыздын банковский картасы 2024-жылдын 10-айына чейин иштеген. Жылдызкан Токтомуратова Крокус Сити Холл борборундагы унаа токтотуучу жайдагы видео көзөмөлдүн жазууларын көргүсү келет. Анткени теракт болгон учурда ошол тарапта кызына түспөлдөш жарадар айымды бирөөлөр көтөрүп кеткенин ага күбөлөр айткан экен. Садыр Нуркожоевичтен суранамын, ушул бизде мигрант деп тоготпойт экен, биздин сөзүбүз өтпөйт экен, Орусия тараптан 8-ден 10-го чейинки убакыттагы ошол бул жактагы подземный парковканын видео камераларын көргөзүп берүүсүн суранамын, ушуларга жардам берип койсун, ушу суранам да. Орусиянын соту Эдита Жусупованы расмий дайынсыз деп тапкан. Мындан кийин Жылдызкан Токтомуратова Кыргызстанга кайтып, кызын издөө үчүн Интерполго кайрылуу өтүнүчү менен Ош шаардык милициясына арыз жазган. Шаардык милиция учурда териштирүү иштери башталганын билдирди. Расмий маалыматка ылайык Крокус Сити Холл борборундагы теракттан улам 149 адам каза болуп, 600дөн ашуун адам жабыркаган. 15 адам айыптуу деп табылып, өмүр бою эркинен ажыратылган.